Кандайсыңар туугандар? Конкретно бутка тургандар, анан бутка турбай кургандар же болбосо жашоого түкүрүп салып келечекти ургандар деп эле жатасыңар, анан ойлонуп движение кылыш керек эле. Интересно, Салымбеков кандай чоң бизнесмен болду экен деп кызыгып же, ё-моё, ютубтан кээде бизнес идеялардан карап коюп, мотивациядан алып коюп, анан кайра бир күн өткөндөн кийин ал жыланка өчүп дегендей. Бүгүнкү айтайын деген сөз баягы эле да, ё-моё, баягы эле кулагыңарды тешип бүткөн саясат жөнүндө. Точнее, как мы ее воспринимаем деп эле өзүнчө эле эксперт боло бербеймби? Байкасам, уже ар бир экинчи кыргыз саясатчы да, ё-моё. Сүйлөгөндөрү Путин менен Байдендин геополитикасы да, а так заборун карасаң урап жатат да кой жактачы. Вайне, илгери аксакалдар укмуш эле да, кой кайтарып кетсе да артынан чуркап барып жомогун угабыз деп ширин окуяларынан угуп, күндүн кантип кечкирип кеткенин билбей калчу элек да. Азыр андай аксакалдар да жок болбоду, ё-моё. Баягы эле саясат тиге кеңеш берип, буга кеңеш берип эле вообще дүйнө жүзүн башкарып алчудай да. Ой, зарплата албаган эле болбосо ошол дүйнөнүн президенттеринин кеңешчиси болуп эле иштеп жүргөндөй сезилет го чиркин. Эл чакырып эт берейин деп үйгө адам топтосоң деле баягы эле сөз, ё-моё. Минтип салыптыр, тигинтип салыптыр, Текебаев мындай, Жапаров тигиндей, тирим-пырин тиринбей деп эле, ё-моё. Эл журт эмне болуп баратабыз? Иш кылбайлыбы, кандай дейсиңер, я? Чөпкө жаан тийип чирип атат го чиркин, хотя бы ошону жыйнап дегендей. Картошка түптөп, кышка кам көрүп, я. Ошондой, доздорум, абрикоздорум. Бүгүнкү айта турган сөз ушундай болчу. Кандай дейсиңер? Силер дагы айткылачы, өзгөңөрдү туура айтамбы же опять пизжу деп эле. Деги аман жүрсөңөр болду. Кана комментарийлерден жаадырып койгулачы.